Иликтөөлөрдүн негизинде Бишкек дүйнөдөгү абасы булганган алгачкы 10 шаардын катарында кармалып турат. Ага сапатсыз көмүр жагуу, унаалардан чыккан уулуу газдар жана таштандыларды өрттөө себеп болууда. Мисалы, жылына жепте 1 миллион 600 миң тонна көмүр жагылса, 200 миңден ашык тонна жеке үйлөр сапатсыз көмүрдү пайдаланышат. Бүгүнкү күндө абанын булганышына каршы Конушумда таза аба долбоору өз ишин баштады. Жаңы долбоор боюнча маалыматты жогорулатуу, шаардын ичиндеги абаны жакшыртуу боюнча багытталган. Бул жерде болсо 65 миң доллар жалпы каражат бөлүнгөн. Жаңы новостройкаларда ушул багытта инициатива көтөрүп, өздөрүнүн ушул маселелерди чечүү боюнча жалпы инициативасын алып чыкса болот. Экинчиден, биздин мекеменин жардамы менен биз ушул маалыматтарды берип атабыз. Ар бир үйдө ошол эле көмүрдү жагууну 2 эсе азайтып коюу, ошол эле жарыктандыруу, электр энергияга кетирген каражатыбызды 2 эсеге азайтып, андан да көп эсеге азайтып жашоо мүмкүнчүлүгүнө жетүүгө болот. Биз ушулар жөнүндө иш чараларды, мүмкүнчүлүктөрдүн баарын жолугушуу учурунда жаңы конуштарда айтып келатабыз. Айлана чөйрөнүн абалы калктын ден соолугуна түздөн түз таасир этет. Андыктан акыркы жылдары Бишкек шаарынын жашоочулары дем алуу органдарынан көбүрөөк ооруй баштаган. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, 2021-жылы дем алуу органынан ооруган 217.211 учур катталган. Бул 2020-жылга салыштырмалуу 152.512ге көп. Буга кошумча адам өмүрүнө коркунуч жараткан оорулар көбөйүүдө дешет дарыгерлер. Грязный воздух, вообще окружающая среда, она непосредственно влияет на здоровье населения. Буга чейин 2003-жылдары мындай астма, бронхиалдык оорулары катталган эмес. Бүгүнкү күндө жаш балдардын жана чоңдор арасында инсульт, жүрөк оорулары, өпкө рагы, өнөкөт респиратордук оорулар жана астма менен байланышкан илдеттерге чалдыгуу ыктымалдуулугу көбөйүүдө. Абаны булгоочу заттын узак мөөнөттүү болушу менен көп жарандарга өнөкөт оору таасирин калтырууда. Андыктан жарандар өздөрү ага каршы аракеттерди жасоо зарылчылыгы бар. Абанын сапатын аныктоо үчүн жүргүзүлгөн көз карандысыз мониторингдин андан тышкары датчиктердин алынган маалыматы боюнча аба жылдан жылга начарлап бара жатат. Гидрометеорологиянын маалыматына ылайык, Бишкектин абасынан азоттун диоксиди, формальдегид, көмүртек кычкылы жана майда бөлүкчөлөрү табылган. Бул боюнча Бишкек шаардык мэриясынын тиешелүү тармагы иш алып барып, тыюу салынган заттарды өрттөө боюнча протоколдорду түзүп, айып пулдардын суммасын көбөйтүшкөн. Бишкек шаарынын мэриясына караштуу муниципалдык инспекциясы бар. Ал инспекция тараптан жарандардан же болбосо юридикалык жактардан укук бузуулар катталган учурда баягы өрттөө боюнча бизден айып пул салынат. Мына быйылкы жылдын эсебинде 10дон ашык протокол түзүлүп, 137 миң сом айып пул салынды. Былтыркы жылда толук кандуу 2021-жылы 40тан ашык протокол түзүлүп, 500 миң сомго чейин айып пул салынган бул боюнча. Конушумда таза аба долбоорунун алкагында жарандарга энергияны үнөмдөө аркылуу абанын сапатын жакшыртуу жана ден соолукка тийгизген таасири боюнча пайдалуу маалыматтар үйрөтүлөт. Сарыгүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.